Саламатсыздарбы? Бізде бүгін қонақта Сулайман Кайыпов, профессор, фольклорист, тарихчы, илимдер доктору, азыр Илимдер академиясының философия институтында башкы илимий кызматкерсиз. Рахмат сизге. Акыркы мына 30 жылдан ашып баратат, ага чейин деле башталган бая кайра куруу учурунда Горбачевдун идеология деген туура эмес экен. Анткени бүткүл СССР мамлекети идеологиялык мамлекет болуп калган. Элдин баары бир идеология коммунизмге баш ийген, коммунизм идеясына. Анан баарын жок кылыш керек деп койгон. Эч кандай идеология кереги жок экен деп. Идеологиясыз жашаш керек экен деген, а бирок азыр мына 30 жылдан кийин керек болуп чыгып атат го. Ооба. Эми жалпы тарыхтан алганда, мына адамзат өзү жаралгандан баштап эле ошо адамды кантип сактап калыш керек, кантип ошону жакшы жашатыш керек, кантип бар болуп туруш керек деген маселе ошо келатат да. Мурда башкачараак мүнөздө болсо, улам кийин тарыхтын улам жаңы этаптарында жаңы мазмунга ээ болуп, жаңы күчкө ээ болуп, жаңы боектор менен боелуп чыгып атат да. Мына адамзат өнүгүп, улуттар түзүлдү дегендей, анан мамлекеттер түзүлдү, андан кийин идеологиялар түзүлдү, топ болуп, бирдиктүү болуп жашаш үчүн сөзсүз түрдө бир идеялардын, баалуулуктардын системасына баш ийиш керек экен да, ошону колдонуп, ошонун ичинде жашаш керек экен. Ошон үчүн мына айрыкча улуттук маданият, улуттун тарыхый тажрыйбасы, анан жалпы адамзаттык жашоо тажрыйбасы, ушулардын баардыгы келип отуруп, кийинчерээк жалпылаштырылып атат да. Жазуу чыкты дегендей, жазуу чыккандан кийин биринен бири алып, дүйнөнүн кайсы жеринде болсо жетип калса окуйт экен. Азыр болсо таптакыр башка. Интернет чыгып калгандан кийин бул дүйнө аралашып эле калды. Мындай алганда биздин дүйнө кичинекей бир айыл сыяктуу, бир кичинекей эле тез аранын ичинде эле 1 секундта эле кабарлашып тура тургандай кичинекей бир нерсеге айланып баратат да. Маалымат алмашуу деген ылдамдатты. Ар түрдүү маалыматтар чыга баштады, туура эмес. Ар кандай ойлор, идеялар чыга баштады. Коом өнүктү, адамдардын талаптары өнүктү, баалуулуктар өзгөрдү. Баалуулуктар дегенде түзүлдү да. Андан кийин алар дагы өзгөрүп, жаңы баалуулуктар келип чыкты. Өзүңүз айткандай, жанагындай Советтер Союзунун кыйрагандан кийин коммунисттик идеология десе, ошо коммунисттик деген сөз менен кошо идеология деген сөздү да көмүп салганда, коммунисттик тоталитардык идеологиядан баш тартабыз деп отуруп, бул идеологиялык экен. Бул идеологиялык мамиле жасап атат. Андай болбош керек деп отуруп, ошол идеологиялык сыздык идеологиясына алып барды да. Эми бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөдө адамзат ушу ойлоп атат. Бул кантип аман калабыз? Кантип адамзатты сакташ керек? Азыр өзү дүйнө кызык болуп баратат да. Азыр негизги маселе менин өзүмдүн жанымды сактоо, же болбосо үй бүлөмү сактап калуу, же болбосо улутуму сактап калуу гана эмес. Азыр ушу жер жүзүндө 7,5 миллиард адам болсо, ушуну кантип сактап калыш деген маселени ар бир акыл эстүү адам ойлоно турган доорго келип такалдык да биз. Бирок мына ошонун ичинде Кыргызстанды ала турган болсок, баары бир идеялардын, бир баалуулуктардын системасынан түзүлгөн бир идеяга биригип, ошол идея баарыбызды бир багытка айдап турбаса, бул ар башка болгондо, ар кандай боло бергенде болбой тургандыгы, турмуш өнүкпөй тургандыгы, адамдардын адамча жашай албай тургандыгы белгилүү болуп калды да. Ошондуктан урматтуу президентибиз ошол ар кайсы адистиктерден тандап келип, ошол тажрыйбасына карап, анан кийин социалдык катмарларга да карап отуруп, бир нече кишини бириктирип, ушу өзүнүн тескемесин чыгарган экен. Идеологиялык стратегияны иштеп чыгышсын,
узак мөөнөткө иштей турган бир идеологиялык стратегия. Мен ошол жердеги сөздү колдонуп атам да. Ошону иштеп чыгышсын. Балким бул документтин аты башка болот, идеологиялык стратегия болбойт. Башка болушу мүмкүн. Муну ушул олар отуруп иштеп чыгышсын деп узак мөөнөткө ушул жылдын күз айына чейин ошол убакыт берип иштегиле деп атат да. Ошонун ичинде мен да бар экенмин. Ошо талкууланып жатат азыр кандай идеологиябыз болуш керек, эмне кылышыбыз керек, кантип алга жылабыз, кантип улутту сактап калабыз, мамлекетти кантип сактап калабыз, кантип өнүгөбүз, кантип элге тең болобуз, кантип элден озобуз дегендей маселелердин тегерегинде азыр акыл калчап жаткан кез да. Анан мен азыркы абалды айта кетейин. Биринчиден кээ бирөөлөр айтат, мамлекетибиздин идеологиясы жок деп. Эми муну мындайча түшүнбөш керек да. Мамлекеттин идеологиясы жок деген сөз туура эмес. Мамлекеттик идеология бар. Кээ бир ошо биздин мүчөлөрүбүздүн ичинен деле мамлекеттик идеологиябыз жоктугунан ушинтип атабыз, мамлекеттик идеология издеп жатабыз дешет да. Жок, андай түшүнгөндө такыр эле болбой калат. Анткени мамлекеттик идеология бул биздин конституциябыз. Ошо конституцияда өлкөнү башкаруунун жолдору, түрү баары аныкталган. Кандай мамлекет болобуз? Ал да аныкталган. Мисалы үчүн республикабыз биз. Азыркы дүйнөдө мынабу нукра демократиялык жол менен өнүгүүгө мүмкүнчүлүк берген мамлекеттин түрү ушу бир гана республика болуп жатат да. Хандык эмес, королевство эмес, дагы бирдеме эмес да. Ошол республика. Ошондуктан биз ошол республика деген мамлекеттин түрүн тандап алганбыз. Бул идеология. Андан кийин ал республика кандай болуш керек? Мисалы үчүн ислам республикасы болуп кетиши мүмкүн. Же болбосо демократиялык республика болушу мүмкүн. Ар кандай болушу мүмкүн да. Биз светтик демократиялык республика болуп эсептелебиз. Бул дагы мамлекетибиздин ушул идеологиясы. Анан адамдардын укуктары жазылган, милдеттери жазылган. Ошолордун баардыгы ошол мамлекеттин идеологиясын түзөт дагы. Ошо конституция негизи болуп, пайдабал болуп, ошонун үстүндө мамлекеттин структурасы, каркасы отурат. Эгерде ал жок болсо, биздин конституциябыз жок болсо, анда биз мамлекеттик идеологиябыз жок, мамлекетибизде жок десек болот эле да. Конституциябыз биздин мамлекеттик идеологиябыз. Муну жанагы мамлекеттик идеология издейбиз дегендер жаңылышат. Биздин мамлекеттик идеологиябыз конституциябыз. Анан конституциядан чыккан мыйзамдар бар. Өзүнчө мыйзамдар бар. Ошолордун баардыгы биригип конституцияга гана башайт. Конституциянын сыртына чыгууга мүмкүн эмес. Ошол биздин негизги идеологиябыз ошол. Андан кийин идеологиянын башка түрлөрү да бар да. Мисалы үчүн мамлекеттик эмес. Мисалы үчүн партиялардын идеологиясы сөзсүз болуш керек. Идеологиясыз партия болбойт. Ошо идеянын негизинде эметет да. Ооба, конституциядан чыкпай, конституциянын талаптарына ылайык, конституция берген мүмкүнчүлүктөрдү жана укуктарды гана пайдаланып, ошол мамлекеттик идеологиянын сыртына чыкпай, ошо мамлекеттик идеологиянын конституцияны ишке ашырыш үчүн далай партиялар түзүлүп, мен аны мындай кылып ашырам деп партиянын өзүнүн идеологиясы, стратегиясы жана тактикасы иштелип чыгышы абзел да. Республикада жашай турган болсо ошондой болуш керек. Анан кийин партия системасы, партиянын иштөөсү, партиянын эмне экендиги анча түшүнүлбөгөн. Партиялы түзүп аны иштетүү тажрыйбасы болбогон элдерде бул кызык болот экен да. Шайлоо убагында партиялар жамырап чыгат экен. Анан кийин өтө турган партия, өтпөй турган партия болот экен. Анан өтүп келгендери парламентти түзүп атат.
Parlamentте мына ушуга чейин биз көрөлүкпүз, мисалы үчүн коммунисттик партиянын өкүлдөрү бир коммунисттик идеяны алып чыгып ошол жерден мындай альтернатива койгонун көрө элекпиз. Же болбосо дагы бир социалисттик партия бар. Ал тигинден айырмасы эмне, экөө, үчөө булардын биз программасы жазылган албетте. Андай программалар жазылат. Бирок кантип ушул өлкөнү алдыга алып чыгуу керек? Проблемаларды кайсыл жол менен, кайсыл тактика менен чечиш керек? Деги эле стратегиясы эмне келечекте? Ошолордун баардыгын унутуп калып эле парламентте керектүү делген закондорду чыгарып, ошого кол көтөрүп же кол көтөрбөй ушу отурган доор болуп атат да. Анан кийин ошол партиялардын дагы идеологиясы аныкталбай калгандыгы үчүн, мисалы үчүн республикачыл партия болушу мүмкүн. Республика деген партия, ал республикалык партия дегенде биздикилер ойлойт да, республиканын масштабындагы партия деп, айылдык партия жок да. Же областтык партия деген болбойт да. Республикалык партия дегенде ал эмне деп сурасаңыз, республиканын партия жок. Республика деген партия ал республика системасын коргогон, ошо өлкөнүн республика болуп жашаш үчүн керектүү болгон принциптердин баардыгын түшүнгөн, иштеп чыккан, ошого жараша программасын иштеп чыккан, стратегиясын аныктаган жана тактикаларын иштеп чыккан партия болуш керек да. Ал республикалык масштабтагы партия эмес, калгандар областтык партиялар болбогондугу үчүн аны республикалык партия деп масштабына карабаш керек. Ал системаны коргой турган болуш керек да. Бизде ушундай партиялардын аттары, мен бир убактарда шайлоого жакын кылганда ушул партиялардын аттарын да талдап көрдүм да. Талдап, атайлап окуп, уставтарын, анан кийин көп күлө турган жерлери бар да. Партиянын атын да анан кийин анын түшүнүлүшү башка, аты башка. Аты саясий эмес, мындай турмуштук, күнүмдүк, мындай утилитардык дүйнөдө колдонулган маанисинде бизде 100дөн ашык партия бар эмес беле. Ошолорду карап көрүп мындай күлөсүңдөр, демек бул өзү эмне? Бул партиялык система бизде толук калыптанып бүтө элек. Ошондуктан партиялардын идеологиясы азыр иштелип чыга элек десе болот да. Анан кийин улуттук идеология деген сөз бар. Мамлекеттик идеологиябыз жок издеп атабыз дейт, бар болуп турса. Анан улуттук идеология дейт дагы, ошол жерде улут деген сөздүн маанисин айтып аткандар түшүнбөйт. Улут деген бир убактарда этнос деген түшүнүк менен түшүнүккө жакын болгон. Бип бирдей болгон эмес, жакын болгон. Мисалы үчүн кыргыз улуту десе, азыркы кездерде биз кыргыз өлкөсүнүн гражданы болгон баардык адамдарды түшүнөбүз. Кыргызстан, орустар дагы, өзбектер, дуңгандар баары. Ооба, ошол кыргыз алар азчылыктар болуп эсептелет, улуттук азчылыктар. Өлкөгө ысым берген, өлкөнүн өлкө экенин аныктап турган кыргыздар. Ошондуктан унитардык мамлекет, бул дагы идеология. Ошо унитардык мамлекетте кыргыз улуту бар. Эгерде сыртка дүйнөгө чыга турган болсо, паспортуна карайт дагы, кыргыз экен деп коет. Мисалы үчүн мен дайыма ошо түрктөрдөн мисал келтирем. Түрктөрдүн конституциясында ушундай жазылган, 66-чы беренеси бар, граждандуулук жөнүндө. Ошол жерде жазылган. Түрк devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür degende. Kimde kim Türk memleketinin jaranı olsa, al Türk bolu eseptelet degen. Uluttun atı Türk. Etnostuk jağı başka boluşu mümkün. 28 etnos var. Oşol etnoslar bardığın atı Türk bolu eseptelet. Ona o жерге gelgende, misal üçün men aytalı, men armyanmın же болбосо евреймин деп айтпайт. Орустардан барып дагы Түркиянын жараны болгондор бар. Алар мен түркмүн деп айтат. Эгерде аныктагысы келсе,
тегин. Анда мен орус тектүү түркмүн деп айтат. Türk деген, demek ulut деген mesele hazır özgörüp ketти. Bütün dünyada oşondoy olup ketти. Ha bizdekiler olsa bayağı etnos tugele manide kala verip atat. Uluttuk ideologiya degende şu Kırgız etnosun, Kırgızdardı gana korgoy turgan, Kırgızdardı ele oylogon bir ideologiya dep düşünüp alıp atışatты. Anda emes. Anda emes. Al uluttuk ideologiya degen, uluttuk degen sözdün içinde mamleketlik degen düşünüp var. Mamleketlik degendin içinde uluttuk degen düşünüp var. Mesela uluttuk üniversitet degen, mamleketlik üniversitet degen gep. Uluttuk akademiya degen, mamleketlik akademiya degen sözde. Oşonduktan bul jerde uşul taktay turgan, daha düşündürüp turgan köp nerseler bolup жатат да. Улуттук идеология деп айта турган болсок, ошол мамлекеттик идеологиянын эле конституциядан чыккан ошо бир көрүнүшү эле болуп эсептелет. Аты эле башка болуп эсептелет. Болбосо ошол конституциянын эч немеси айырмасы жок. Конституцияда жазылган бардык этностордун укуктары жана бардык адамдардын укуктары бирдей деп жазылган. Бирок ошентсе дагы баары бир мамлекетти курган, мамлекеттин атын аныктаган улут албетте этнос албетте негизги болуп эсептелет. Муну танбашыбыз керек. Андай болбойт. Ошон үчүн кыргыз жараны деген неме чыкпадыбы? Ооба. Амурда кээ бир адамдар сунуштап келели кыргызстандык деген сөздү киргизели деп. Орусча кыргызстанец дегендей. Бул менин оюмча баягы советтик мезгилдеги эменин уландысы. Анткени алар Россия империясы империя боло электе деле кеңейип баратып, ким экенин билбейт, ал жерде жашаган элдерди. Ошол жердин аты менен атап коет. Алтайцы деп коет мисалы үчүн да. Же болбосо кыргыздар деле Чаншанцы деп койсо болмок. Азербайжанцы дейт. Жердин аты менен. Жердин аты менен. Ошол Кыргызстанга ошол таң уланып келген. Баарын кыргыздарды дагы орустарды баарын бириктирген жана кыргызстанец деген сөз болсун деп Кыргызстан деп, бирок акырында жана кыргыз жараны деген концепция кабыл алынды, жакшы болду. Ошол жаран деген сөздүн өзүнүн ичинде ушундай маани бар да, ошол жарандык деп атканда биз улуттук тошонун ичинде карашыбыз керек да. Анан эгерде батыштагыдай кылып жаран, анан бардык жарандар бирдей, бардык жарандардын баалуулуктары окшош, мындай лидерлик кылган же болбосо бир этностук баалуулуктар болбошу керек деген биздин шартка туура келбейт. Анткени антип эч ким деле айтпайт го, дүйнөдө деле. Жок, баары бизде баарын укук корголуш керек деп айтылат. Бизде айтып жатышпайбы. Негизгиси ушул улуттук дегенде биз кыргыздарды гана ойлошубуз керек дегендер көбүрөөк. Ал туура эмес, албетте. Ошондуктан биз албетте бул жерде ошол жарандык деген сөздү негиз кылып сөзсүз алышыбыз керек. Ошо бирок эгерде Европадагыдай түшүнүп ала турган болсок, ал бизди космополитизмге алып барат. Анткени биздин өлкө үчүн анын практикалык жагы бир аз кыйыныраак болот. Анткени биз өзүбүз бизди курчап турган кошуналарыбызды, алардын өнүгүү деңгээлин, алардын түшүнүктөрүн, бизге жашаган мамилелерин билебиз да, жакшы билебиз. Бул бир алыскы жана жакынкы кошуналарыбыз болгон мамилелерибиз белгилүү да. Андан кийин биздин ичибиздеги аз деген элдерибиз дагы чындап келгенде бизден чоң, бизден көп да. Мисалы үчүн сыртта корейлер, сыртта эки Корея турат, орустар Россиясы турат, тунгандар Кытай турат, ушундай да. Казактар Өзбекстан деле ошондой да. 120 улут болсо, ошонун көпчүлүгү негизи бардыгы эле ошол сыртта бизден көбүрөөк таянычы болгон азчылыктар да. Мындай шартта, мындай геостратегиялык абал деп коет го.
Ошо мындай геостратегиялык абалда биз албетте бул идеологияны башкача өзүбүздүн өлкөбүздүн талабына ылайык кылып иштеп чыгышыбыз керек. Бирок жалпы адамзаттык баалуулуктардан да сыртта калбашыбыз керек да. Ошо иштеп чыгууда албетте кыргыздардын мындай тарыхый тажрыйбасынан келип чыккан баалуулуктар, андан кийин албетте Кыргызстанда жашаган башка этностордун да баалуулуктары эсепке алынып туруп, бири-бирине карама-каршы келбей турган, ар бири бактылуу жашай турган бир формуланы сөзсүз табыш керек. Бул оңой эмес да, оңой эмес. Идеология деген ушунчалык кылдат, ушунчалык татаал, ушунчалык жооптуу, анан чынын айтканда өтө опурталдуу маселе эмеспи? Ошондуктан биз идеология курабыз, идеологиялык стратегия иштеп чыгабыз деп жатканда өтө этият болушубуз керек. Бир жагынан диний агымдар бар, бир жагынан этностук башка топтор бар. Дагы бир жагынан ала турган болсок, биздин идеологияны жактырбаган жакынкы жана алыскы кошуналарыбыз бар. Дүйнөлүк коомчулугубуз бар. Ичинде толуп жаткан топтор бар. Өзүбүздүн ичибизде, Кыргызстандын ичинде толтура да. Ал эмес коомдук уюмдар бар. Ушулардын баардыгын ынандыра турган. Кыргызстаныбыз ушинтип өнүгүп, баарыбыз бактылуу болот экенбиз. Кошуналарыбыз менен дагы ынтымак жашайт экенбиз. Табият менен да ынак болот экенбиз деген бир формуланы сөзсүз таап чыгыш керек да. Азыр чындап айтканда бүткүл дүйнө муну издеп жатат. Себеби чоң өлкө болобу, кичине өлкө болобу, мына технология аябай өнүкпөдү. Аябай эми дагы мындан дагы ылдамыраак өнүгө турган доор келе жатат. Мына жасалма интеллект келип чыкты. Эгер жасалма интеллект келсе турган болсо, биздин көп баалуулуктарыбызды ал өзгөртүп жиберет. Мурдагы принциптерибиз эч нерсеге жарабай калышы мүмкүн. Адамдардын кызматы өзгөрүп кетиши мүмкүн. Себеби искусственный интеллект болгондо миллион кишинин ишин бир секундта эле бир аппарат жасап коюп атпайбы? Ана бир жылда жасаган ишти бир секундта жасап коюп атпайбы? Ошондой нерселер булардын баардыгы өзгөртөт да. Эми ушундай шартта азыр бүткүл адамзат тырмышып, токточу, адамды кантип сактап калабыз, адам бойдон кантип калабыз я, анан улутубузду кантип сактап калабыз, мамлекетибизди кантип сактап калабыз деген ушул ой адамзаттын, мына сабаттуу адамзатты аябай титиретип жатат да. Мына биздин дагы ошо иштеп жатканыбыз, жетекчилигибиздин да ушундай топту түзүп атканы, биз демек дүйнөлүк өнүгүүнүн сыртында калып калган жокпуз. Ошол адамзаттын өнүгүү жолунда өзүбүздүн ордубуз менен ошолорго кошулуп, ошолордун эле жашаган проблемасын биз да жашап, ошолор чечкендей эле биз да чечип ала турган жолдо баратабыз деген салым кошуп, алардын тажрыйбасынан пайдаланып. Анан бизде аябай мүмкүнчүлүк көп да. Айрыкча мына түрк элдериндечи башка дүйнөнүн элине өрнөк боло турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Мисалы үчүн туугандык деген бар, Туугандык дегенде бул азыр жаман, бул туугандашпагыла. Эски. Бул эски, анан тууганына тартат деген сыяктуу сөздөр болуп атпайбы? Ошентип отуруп, тууган деген институт, адамды адам кылган ушу тууган деген институт болгон өзү. Туугандык, бир туугандык, жакындык, тууганчылык деген институт. Ал жок болсо адамдар адам болбой калат эле да, топтоло албай калат эле. Ар бири бирден болуп кетет эле. Атомдоштуруу деген сөз бар эмеспи? Ооба. Өзүнчө атом болуп калгандай. Өзүнчө атомдошуп, өзүнчө бири-бири менен эч байланышпаган, керек болсо көргөндө кагылышкан бир нерсеге айланып кетет эле да. Анан ушул тууганчылык институтун аябай жамандап жүрүп ушинтти да. Мисалы, батышта айталы атасын тааныйт деп коелучу. А бирок бала чоң атасын тааныбай койсо эчтеме болбойт да.
Чоң атасын таанышы мүмкүн, бирок чоң атасынын атасын тааныбайт да. Таанығысы да келбейт да, бүттү. Бизде 7 атаңы сана дейт. Алардын тарыхын үйрөтөт. Андан уруун үйрөтөт. Андан кийин канаттардыкын үйрөтөт, анан улуттукун үйрөтөт. Бул жаман нерсе эмес да. Анан ушунун өзү мына түрк элдеринде сакталып калган да. Сакталып калган. Бул чоң баалуулук. Мына туугандык сезимдин өлбөгөндүгү түрк элдеринде. Бул биздин башка дүйнөнүн көпчүлүк элдеринен айырмалап турган нерсе. Биз эгерде мына казак, өзбек, каракалпак, түркмөн, түрктөр, Азербайжан жана башка толгон түрктектүү элдер бар эмеспи? Ошонун баардыгында ичинде ошо туугандык сезим жашайт өздөрүнүн ичинде. Анан бири-бирине болгондо туугандык сезимдери бар да. Эгерде биз башка деңгээлде, эгерде ошону да биз идеология тутуп кадимкидей эле, мына азыр түрк мамлекеттеринин уюму түзүлбөдүбү? Бул жөн эле айтып койгон кеп эмес да. Мана ошол жерде ошол туугандыкты жандандырып, тууганчылык институтун мындай сабаттуу коомго, дүйнөгө, бардык адамзатка пайдалуу абалга алып келип, иштеп чыгып, мыйзамдаштырып, анан кийин түрк мамлекеттери ошо туугандыкты туу тутуп да, бири-биринин проблемаларын ошо туугандыктын негизинде чечип, эгерде бардык күчтөрдү бириктире турган болсо, эч кимге каршы болбой. Азыр мынтип ойлойт да, баары альтернативасын ойлойт. Түрк эл мамлекеттери бириксе кайсыл күчкө каршы турат деп ойлойт да. Андай болбойт да. Андай конфронтация дүйнөнү жакшылыкка алып барбайт. Ошондуктан биз эгерде ушу кыргыздар, Орто Азия элдери жана башка жакта жашап аткан элдер ушул тууганчылык институтун эгерде идеологиябыздын бир бурчуна коюп алып, ошону да кармап, анан адамзатка көрсөтсөк, мамлекеттер, элдер, улуттар мындай тууганчылыкта жашай алат деп көрсөтсөк, анда ушуну эле жайып жиберсек бүткүл дүйнөгө, анда биз мамлекеттердин ортосундагы кээ бир согуштарды болтурбай коет элек да. Болбойт болчу анда. Бул өтө жакшы нерсе да. Кыргызда дагы толуп жаткан көп баалуулуктар бар. Дагы айтылат, биз күзгө чейин иштейт экенбиз. Ошо күзгө чейин элдикин карап, дүйнөнү карап, өзүбүздү дагы кайра ичибизде эмне бар деп көкүрөгүбүздү ачып көрүп, андан кийин ошол идеологияны жетекчилерибиз талап кылган деңгээлде, кийин өлкөбүздүн келечеги үчүн иштеп бере турган деңгээлде, ушу жарандарды ушул эркин, ушул өлкөдө эркин, кысылбай, чүнчүбөй, кичирбей, мындай бактылуу жашай турган деңгээлде, ошо жолу алып бара турган деңгээлде бир идеологияны иштеп чыга турган болсок, анда биз баарыбыз бактылуу болот элек деп ойлойм да. Баарыбыздын оюбуз эле ошол. А бирок келген жолдорубуз башка. Колдонгон түшүнүктөрүбүз башка. Кээ бирөөнүн сабаты башкача, кээ бирөөнүкү дагы башкача. Бирок баары бир айтып отуруп ушул келебиз. Менимче улуттук идея дегенге келебиз го деп ойлоп турам. Себеби убактыбыз бүтүп калыптыр. Да. Ну, жакшы. Ийгилик каалаш керек. Эч кимге зыян тийбей, бирок жаңы күчтөрдү, жаңы энергия, мотивация деген сөз бар эмес азыркы мезгилде ушундай бүткүл элге, калкка, ушул Кыргызстан жашагандын баарына пайда алып келе тургандай болсо да. Башкаларга дагы таасири боло тургандай. Рахмат сизге. Бизде конокто Сулайман Кайыпов болду, профессор, азыр Улуттук илимдер академиясынын философия институтунун башкы илимий кызматкери. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.